Кегим кыргыз ураным манас деп коет. Айта албайм өзүм саясатчы деп. Неге? Саясат деген бул кичине деңгээли ылдыйраак да. Саясатчыныкы деңгээли ылдыйраак. Президентке талапкерлигин койгондон кийин адам саясатчы катары эсептелет да. Кыргызды эч качан эч ким башкарып келген эмес. Эмне себептен президентке талапкерлигиңизди койдуңуз эле? Демек 13-кылымда кыргыздар өзүнүн жазуусун жоготот. Мыйзамга баш ийбейт. Салтка баш ийет. Анда кандай адат, мисалы, конституциядан жогору туруш керекпи? Жок, биздин конституция адат болуш керек. Ачык саясат, бири-бирибиз менен тең ата сүйлөшө тургандай саясат кылбасак, биз өнүгүүгө жетпейбиз эч качан. Менеджер, технократ катары мен жолун айтып атам. Мына дүйнө тааным, мына технократия бир болуш керек. Мыйзам менен салт бирдей жүрүш керек. Үйлөнгөндө энесине сүт акысы акча төлөп бересиң, салт. Чечим чыгарылды, бүттү да. Сизге ким деп кайрылсак болот? Айман мырза, саламатсызбы? Көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кутмандуу кеч. Жоголуп кеттиңиз. Эмне кылып жатасыз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Жоголуп кеттиң деп жакшы айттың го. Түз эле. Көрүнбөй калдыңыз. Жакшы. Шайлоого чыкканда өзүмдүн программамды жарыялагам. Анан ошол жактагы проекттерди, долбоорлорду ишке ашырып жүрдүм. Азыр да жүрөм да ишке. Экономика тарабынан, маданият тарабынан, саясий тарабынан болобу. Ошол жактын баарын ишке ашырыш керек. Жолду салса дагы ага 3 жыл керек да, жол салса. Биринчи жыл планирование болот, экинчи жыл ошол жактын астында өткөн коммуникацияларды оңдош керек экен, жакшы жашайын десең. Ошону согласование жасаган 3-чү жылы гана анан үстүнө асфальт төшөлөт да. Бул жакта да мындай да, программаны айтылган, бирок ал ишке ашыш үчүн, даярдаш үчүн, өзөктүү документтерге кириш үчүн долбоор болуп, мамлекеттин долбоорлору болуп, ага убакыт керек. Ошондуктан мен кандайдыр бир өрөөндүн болобу, областтын болобу, же шаардын стратегиялары жасалып аткан аяка мен ыктыярчы болуп барып, өзүнүн сунуштарын киргизип, ошол биздин долбоорлор ар кайсы баягы өрөөндөрдүн, областтардын ичине кирген. Азыр мамлекет ошолорун алып жүрөт, иштетип. Бирисин башталса, бирисин пландап атат, бириси ичинде жүрөт деген сөз да. Бул эми 1 жылдык эле иш эмес да. Биз мындай даярданып жашалык десек, азыркы мына биринчи этап баягы киргизип коюп, даярдап, баарын тастыктап, анан кийин ишке аша тургандай болуп эмеш керек да. Эмикисинде ким болот? Анын баары преемственность деп коет го. Даярданып келген долбоорлор ошол узанып, бирок кыргызга жардамы тийип, үзүрү ашсын деп. Ошон үчүн мен ушундай жумуштарды жасап жүрөм. Долбоорлордун үстүндө иштеп жатам деп айтпадыңызбы? Кайсыл долбоорлор, эмне долбоорлор, ошону ачыктап берсеңиз. Мисалы, Каракол шаарынын өнүгүү стратегиясын иштеп чыкканбыз. Негизи мындай болуп кеткен, кыргыз кандай шаар куруш керек? Каракол бул кыргызга эмне деген шаар? Өзүнүн мазмуну, ички дүйнөсү кандай деп. Мисалы, өзүм караколдук болгондон кийин, Караколду биз илгертен куттуу төр деп айтылат да. Улуулардан калган сөз. Бул бир чети. Экинчиси ошол ар кайсы цивилизациялардын кесилиши деп эсептелет. Ошону эске алуу менен Караколдун дагы өзүнүн вазифасы бар да. Ошого жараша анан Караколду дагы салышыбыз керек да. Мисалы, Каракол деген эмне болуш керек? Куттуу төр десет. Кут дарыган жер дейт. Кыргызга бул эң маанилүү түшүнүк да. Ошон үчүн кут дарыш үчүн алга шаардын инфраструктурасы да ошого даяр болуш керек. Шаардын философиясы да ошого даяр болуш керек. Аны брендбук катары баягы скамейкадан баштап үйлөргө чейин кандай салышыбыз керек? Эски үйлөрдү кандай сактап калабыз? Жаңы шаар болсо, жаңы шаар эмне болуш керек? Жаңы шаардын ичинде эмне болот? Мисал айтып кетейин, мына Каракол өнүгүш үчүн Караколдун аэропортун киргизгенбиз да, салыш керек. Азыр Кудайга шүгүр, ал ишке ашып жатат. Азыр жанакы взлётно-посадочный полосасын 3,8 километрге чейин чоюшту. Муну Боинг коно ала турган аэропорт болуп атат. Бул жакшы көрүнүш. Бирок эң кызыгы ушу Караколдун аэропорту Баткен өнүгүү стратегиясына киргизилген. Эмне үчүн? Каракол менен Баткен бирлигип туруш керек. Куттуу
өзөктү арыган жерден манасчы болобу, акындар болобу, кыргыздын өзөгүн немелер тааныган, кызыгын өзөгүн алып жүргөн инсандарыбыз барып туруп Баткен менен иштеш керек. Ал жака жарыялап, ал жака прививка жасапчы, унутуп калбасын деп. Анткени аякта чек арада өзүнчө бир колдоо көрсөтүп дегендей, мындай руханий колдоо көрсөтүп турганда. Бул бир. Экинчиси, кыргыздын денеси Тянь-Шанда, а руху Энесайда калган. Караколдон Алтайга чейин 1,5-2 саат учса болот. Ал жакта да кыргыздар калган да. Ал жак менен да иштешибиз керек. Ал жактын рухун да көтөрүшүбүз керек. Ал жакта баягы көп элдер бар жыштап кеткен балдар. Мисалы мен азыр подкасттын алдында экөө сүйлөшүп аттык. Мен арык тукумунан болом. Бул Бугу урусунун курамына 1703-жылы кирген. Санжыра боюнча. Анда биз Энесайдан келгенбиз. Энесайда Ара деген суу бар. Ошо Ара суунун куймасында Энесайга ошол жакта биздин ата бабалар жашап келген да. Ошо арыгата бизди ушул жака алып келип, анан азыркы жайгашып калган Ак Суу районунда ошол жакта турабыз да. Ошон үчүн биз денебиз биякта калып, руху тиякта калган үчүн бириктире албай жүрөбүз. Бирдиктүүлүктүү болуш үчүн. Муну эми жалгыз эле арыктар келген эмес. Муну көп уруулар келген. Желдендер келген, Алакчындар келген ар жактан, бер жакта Жетигендер келген, көп уруулар келген да ошол келгенде. Калмак доорунда биз калмактар бизди сүрүп ушул жака аркы Кылжыр сууга алып келип туруп сүрүп келип, анан кийин ошо 1753-58 жылдары анан Жетөгүз жака көчүп, анан турукташып калган терибиздей. Ошондуктан бул Караколдун өнүгүүсү жөнөкөй эле бу шаар эмес. Бул ошол жактан вазипасы чоң да. Бир четинен Баткен элек жака таасир берсе, экинчи четинен ал жакта ал чоң Алтай деп коебуз, эми чоң Алтай Энесайга таасир берет. Баягы кытайлык кыргыздардан ыр калган эмес, ошо калбады беле. Энесай узатканда аттар семиз деп. Ошондо айтылып жүрөт да. Энесай бизди узатып атканда күз болгон деген сөз. Ошондо кеткен өксүк мына кытайлык кыргыздар туугандарыбыз ал жакта, биз бер жакта болгонбуз. Жерибизди берип таштап кеттик да. Ошол заманда, мына ошол замандан кийин кыргыз аты өчүп калган аякта. Алтайлык болуп калган, бирөөсү хакастар болуп калган, якут, бурят тияк бияк болуп жүрөт. Тува. Азыркы мисалы биз жакта Кыргызстанда турган уруулардын баары туугандары ошол жакта бар. Демек ошондо азыр шаарды өнүктүрүү ар түрдүү долбоорлорунун үстүндө иштеп жүрүптүрсүз, Жөнөкөй эле долбоор эмес, ошонун өзөгүн алып келүү. Ошонун вазипасына анан ошого жараша салышыбыз керек да. Шаарды куруу бул жөн эле планды түзүп эле коюу эмес экен да. Демек анын тарыхын дагы жакшылап иштеп чыгып, карап чыгып, тарыхын, вазипасын оордун жер сүйлөйт дейт. Жер сүйлөйт, жана тутту төр деп атпайбы, кутты арыган жер деп. Жер сүйлөгөн үчүн демек ошол жакта Караколдо эмне болуш керек? Бир чоң библиотека болуш керек. Ал жакта кыргыздын санжырасы, кыргыздын тарыхы болуш керек. Ошол жакта кыргыздын жанагы кийинки муундарды упактарыбызды башкара турган, өнүктүрө турган, балдарыбызды окута турган университет, мектептер болуш керек. Бул ошондой жерде өзгөчө жер. Бул өзү айтып турат. Анткени биринчи библиотека Караколдо болгон. Биринчи университет, институт ошол жакта болгон да. Бул эми баягы өзүнчө методология бар ошол жака кантип келиш үчүн. Ошондуктан жөн эле шаар эмес. Ошол долбоорду жазып атканда мисалы азыркы турган ипподромду көчүрүп, танковый эме, бөрү баш жака, танковый жака көчүрүп деген ипподромдун ордуна жаңы шаар куралы деп эми долбоор бар да, эми стратегия развития, өнүгүү стратегиясында бар ошондой. Ошол жакта чоң килейген библиотека, жанында ошондой мектеп болсо, ошол жакта баягы эң мыкты мугалимдер келсе ошол жака, анан ошондон башталат өнүгүү. Бирок ошол эле ал жөнөкөй эле библиотека эмес, жөнөкөй эле үйлөр эмес. Ал болсо биз бозийди карап чыгып, бозийдин ичинен элементтерди алып туруп, размери кандай болуш керек, ал эмелердин пропорциясы дагы, зданиялардын пропорциясын, ошонун баарын эске алуу менен пилотный проекттер жасап эмеп жүргөнбүз да. Бул сунуш болгон, ар кайсы мэрлер келип атат, эми мэрлерге дагы жаңы мэр келсе келип айтып берип турам. Мондай кылдык элек, муну эске алуу менен эме ишиңерди алып баргыла, стратегиясы ушундай деп. Муну мен баягы биз болсо Караколдун жалпы баягы активист элдер бар го, ошолор чогулуп алып чогуу жасаган стратегиялар.
Анан бул бир эле анан көлдүкүн кластер жасап алынкындагы жардам берип эметкенбиз. Баткен стратегиясын айтып кеттим, ошого катышкам. Таластын стратегиясына катышканбыз. Таластыкы дагы кызыктуу. Талас эли аманат менен жашайт деп ошол жакта билгенбиз да биз. Анткени аманат деген сөз Талас элин карасаңар, каада салтыбызды наркыбызды такыр жибербейт. Бир кызыктуу нерсе бар. Мен Таласта манасчылардан сурап калдым. Тамаша кылып айтышып отурабыз да. Камил деген манасчы бар. Камил, Таластын манасчылары менен көлдүн манасчыларынын айырмасы барбы десем, ал мен бир окуя айтып берейин дейт. Таластын манасчысы айтканда дейт, бир сөзүн өзгөртпөйт. Ошондой да. Сөз кандай жазылып турса, кандай айтылып атса, ошол баягы салтуу жагын айтат дейт. Анан бир кызыктуу окуя болду дейт. Саяк Байгаралай атабыз Бейжиңге кайсы бир эпизодун билбейм, эпизодун айтып атып мындай болуп кетти дейт да. Манас атабызды бияктан манжулар курчады, биякта кытайлар курчады. Кытай деген Кидай деген урун айтабыз. Тейрек чет болуп эле анан биз дагы мындай эме карап турабыз дейт. Боорубуз ооруп кетти, манат атабыз эмне болот дегенде, ошондо анан Саякбай атабыз айтып атпайбы, транста турат да ал киши, транста жүрүп айтып аткан киши айтат дейт. Ошондо эр манас дейт, куржунунан пулеметти алып чыгып бир шелтиде дейт. 1000 манжуну кырды дейт. Бир шилтеди эле 1000 кытайды кырды дейт. Анан студияда тишина. Жымжырт эле болуп калдык. Бу кандай болуп калат деп. Эми аксакал айтып атат, транста жүрөт, токтото албайбыз. Аягына жазып бүткөндөн кийин отуруп, анан бирөөсү айтат, ай ата, баягы жериңиз булбой калдыбы? Биякта ал заманда кайдагы пулемет десе. Анда Саякбай атабыздын жооп бергенин карабайсыңбы? Ага эмне кейип атасың дейт. Мен бул акмактарга дейт, атымды бомба чытап коеюн деп аткам дейт. Көрсө ал атабыз эми армияда жүрүп, согушта жүргөндө пулеметчик болгон экен да. Ошондо калып, ушундай окуяга кирип кетип ичине. Манас атабызга эме кылып, баягы боор ооруганда жардам бере калайын деп пулеметин алып келе калган экен да ошондо. Бул өзгөчөлүк. Бул эмнени билдирет деген. Таластын эли кыргыздын өзөгүн кармап сактап жүрсө, көлдүн эли вазипасы ошо салтыбызды баарын өнүктүрүп, синтездештирип жарыялаш керек. Могу YouTube'дагы жана Улуу Мурас деген долбоор сиздикиби? Ооба, бул биз алып барып атабыз, Улуу Мурас. Бул жактагы азыр эле сүйлөшпөдүкпү? Бул жакта ырларды мен угуп турчумун да, эми сиздики экенин билбептирмин. Бирок азыркы заманда бул эң керектүү долбоорго дейм да, өзүм дагычы. Максат эмнеде бул долбоордун? Эми башынан баштайын. Бул долбоор манасчы Самат Көчөрбаевден башталган. Бул 15 жылдан ашык ушул ырларды чогултуп жүрүптүр да. Улуу Мураска татыктуу бул ашыгылык ырлар болобу, дастандар болобу, көлөмдүү чыгармалар болобу, манас айтуулар болобу, ошонун баарын ошо кыргыздын баягы дүйнөсүн алып жүргөн кыргыздын баягы жыты бар ырлар да. Анан жалаң салттуу жагынан, баягы аткаруучулугу салттуу жагынан. Азыркы күндө биз анда кыргыз болобуз десек, ушул жагын унутпай ала жүрүшүбүз керек да. Бул атабыздан, ата бабаларыбыздан калган мурасты. Бул долбоорго көп эл катышып атат. Биринчи жолу Кыргызстанда, мындайча айтканда, өзүбүздүн акчабызга жасап атабыз да бул долбоорду. Баягы грант деген эчтеке жок. Кыргыздын ишкерлери, кыргыздын демеги, ата кетебиз анын баарын эметсек. Жөнөкөй эле баягы жада калса оператор болобу, звукач болобу, өзүнүн салымы болсун деп жардам берип, мына чогулуп келип иштеп турган долбоор болуп келатат буюрса. Мунун эң өзөгү биз Улуу Мурас деп эмнени түшүнөбүз? Мурас деп жөнөкөй ыр эмес, жөнөкөй маданий эмес, бул дүйнө тааным. Ошондо логотипти да карасаңыздар, логотиптин ичинде кыргыздын дүйнө таанымы. Манас айтылып жатабы ичинде, манас айтып аткан кишинин ичинде болсо, эң тамгасы, кыргыздын эң тамгасы. Сыртында 3 канат. Оң канат, сол канат, ичкилик деп баардык бирдиктүүлүктө ошол божий жасалып калган. Бул бүт маданияттагы иштеп аткан аткаруучулардын башын кошуп, баары катышсын деп, ушул 600дөн ашык чыгармаларды азыр жаздырып, жаңыча. Бирок салттуу аткаруу менен. Жаңы звук, жаңы видео, көргүлүктүү болсун, баягы
азыркы күндө дагы мисалы бир жакка барсаң коюп эметкенге качественный эчтеке жок. Ооба, жок, ютубка кирсе жок. Ошон үчүн ушул максатта баарыбыз биригип, баарыбыз жок дегенде салым кылып ушуну мурас кылып калтырып кетели деген. Логотип сонукен чындыгында. Мен көп маани бербей эле ютубка кирип укчумун да бул ырлардычы. Анан азыр сизден угуп таң калып атам да. Ийгилик эми ишиңерге. Рахмат. Жакшылап алып кетиш керек. Бул долбоордучу. Жакшылап дегеним дагы да өнүктүрүп, дагы да көбөйтүп ырлардычы. Жана өзүңүз белгиледиңизби, ютубка кирсе жок го чындыгындачы. Азыр жок. Таппайсың мындай сапаттуу жасалган, жаздырылган ырлардычы. Сиз өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Саясатчыбы, же болбосо философбу, же менеджерби? Жөн эле. Тегим кыргыз ураным Манас деп коет. Болду, ошонун баарын айтылган. Ар бир кыргыз философ. Уран чакырган Манас деп уран чакырган ар бир кыргыз бул өз элине кызмат өтөргөн. Биз баягы кичине башкача түшүнүк болуп калдык да, кызмат өткөн деген сөз баягы мындай бирөөгө жардам берип, анан эми түзмө түз түшүнүп атпайбызбы? Кызмат өткөндө бул мисалы мына Булуң Мурас долбоорун айтып кетейин. Эгерде бул биздин долбоор кандайдыр бир кыргыздардын ичинде отурган бир баягы код дейбизби, же өзүн баягы изденип жүргөн бир пушайман кылып жүргөн бир эмени тийип, ошону ойготуп кетсек, ошол ичинде жаткан сапаттарды ойготуп кете турган болсак, бул кызмат өтү. Анткени сен азыр жардам берип атасың да. Мисалы сиз мына подкаст жасап атасыз, подкаст жасап, ушул жакта келип конокторуңуз бир кызыктуу нерсени айтып, же бир ойго батырып элди, угармандардычы бир жакшы жакка бурса, жакшы нукка бурса, бул да кызмат өтү. Ошон үчүн биз ошондой эле саясат деп айта албайм өзүмдү саясатчы деп. Неге? Саясат деген бул кичине деңгээли ылдыйраак да. Саясатчыныкы деңгээли ылдыйраак. Элдин жүрөгүн ача турган, элдин келечегин эстете турган бул өйдөрөөк турат. Президентке талапкерлигин койгондон кийин адам саясатчы катары эсептелет да. Бул түшүнүктү бизге баймалап койгон да. Мына мисалы саясат деп эмне айтат? Карл Маркс менен Ленинди айталы, классика. Экономика дейт, бул элди камсыздоо, камсыздандыруу. Саясат болсо, бул ошо камсыздоо, экономиканын концентрациясы дейт. Экономикада акча болсо, саясатта чоң акча деген сөз. Акча жөнүндө эле болуп атпайбы? Анан согуштун баарын карасаңар, алар акча жөнүндө, ресурс жөнүндө эле болуп атпайбы? Бирөөнүн жерин бассам, бирөөнүн кеңин алсам. Демек бул саясат деген азыр ошол жака бизди буруп атат да, саясат деген ушул деп. Азыркы күндө ресурс эмне болду? Азыр кең эмес. Адамдын дүйнө таанымы, адамдын жаны болуп атат ресурс. Информационный век деп атпайбызбы азыр? Баягы маалымат эмелердин баарын ошол жакта муну когнитивный согуш деп коет да. Адамдын көңүлүн буруп өзүнө, адамды башкарып алып, анан ошо менен иштеш, бул башкача. Ушул азыр эң маанилүү ресурс ошо болуп калды. Бул дагы башкаруу, акча ошол жакта эле болот. Эми саясат дегенде ошол эле учурда күрөш да. Бул бийлик болгон күрөш. Сиз президентке талапкерлигиңизди коюп күрөштүңүз да. Президент болуп, башкарайын деп, чечимдерди кабыл алайын деп турабы? Мен талапкерим койгондо өзүмдүн программам бар, долбоорлорум бар, ошону сунуштоо биринчи. Экинчи, бул башкарам деген сөз жок. Кыргызды эч качан эч ким башкарып келген эмес. Тарыхты карасаңар, мында кыргыздын ханынын атын таппайсыңар. Жок. Жада калса улуу кыргыз дөөлөтүн жасаган аты жок. Бирибиз Ажо деп жүрөбүз. Тиги Кытайлар ага Теңир Каган деген ат берген. Өзүнүн аты жок. Мен кызмат өткөнгө аттангам. Азырда ошо кызмат менен жүрөм да. Бул кызматтын түшүнүгүн айтып кеттим. Азыркы учурда бизге сырт жактан жасалып аткан баягы таасирлерди биз өзүбүздүн маданиятыбыз менен гана, өзүбүздүн дүйнө таанымыбыздын сактап калуу менен гана туруштук бере алабыз. Мисалы, азыркы баягы информационный доор болду, маалыматтык доор. Жасалмалуу интеллект деп атабыз. Жасалмалуу интеллект бүт жакты басып кетип атат. Мына азырда өзүбүз да колдонуп кетип атабыз баары менен.
эртең эле бир 5 жыл деп коеюн, максимум 5 жыл болгондо 70% жумуш жок кылат. Демек, экономикабыз да өзгөрөт. Эмне үчүн? Капитализм жок да, сен безработицаны эмне кыласың? Жумушсуз калат да көп кишилер. Бухгалтерлер болобу, жанагы аналитиктер болобу, алар кереги жок болуп калат да. Бухгалтер, экономист, аналитик жок. Демек, капитализмдин орду туп-тыйпыл болот. Башка экономика жаралат ошонун ордуна. Бирок ошол эле кезде алар биз менен башкарабы же биз аларды колдоно алабыз? Жасалма интеллектичи. Ошол жакты мына кантип туруштук беребиз деп эметип атканда, ошону ойлоп, ошон үчүн улуу мурасты иштеп атабыз. Анткени бул жандуу нерсе, жандуу ойготот. Мисалы, комуздун үнүн уксаңыз, бул жандуу. Муну искусственный интеллект жасай албайт. Анткени комуздун өзгөчөлүгү нотага жатпайт. Муну жасай албайбыз. Манасты бул жандуу эпос дейт. Жандуу жомок дейт. Анткени ар бир доордун манашчылары өзүнчө манасы бар, өзүнчө баягы аян менен келген өзүнчө маалыматты алып келет бизге. Ошону менен кыргыз жашап жүрөт. Муну эми методологдор болобу, эми изилдөөчүлөр культурный код дейт, маданият код деп коет. Эмне үчүн? Мисалы, кыргыздар ушул доорго чейин жашап, ушул доорго чейин өзүнүн өзөгүн жоготпой, ушул доорго чейин сактанып келди. Азыр мамлекетибиз бар, жерибиз бар, туубуз бар, баары бар. Чоң элдер орду түбү да жок. Хуннулар кайда? Жок. Динлиндер кайда? Жок. Кечеки эле империяны жасаган уйгурлар кайда? Жок. Жерлери жок. Кенедей кыргыз болсо ушуга чейин сакталып келет. Ошону өзөгү мына ушунда. Азыр дагы биз ушул да доордо ушул долбоорлорду жасап, ушул маданиятыбыз менен, ушул дүйнө тааныбыз менен биз ушул жолдон чыгып кетебиз. Дүйнө тааным дегеним бул ичинде саясаты да кирет, маданияты да кирет, экономикасы да кирет. Баары. Башкаруу системасынан баштап, анан камсыздоо эмес. Эмне себептен президентке талапкерлигиңизди койдуңуз эле? Эми ал көп айтылган, өзүмдүн программамды элге жарыялап, ушул эми кандай бир алдына караганда ушул таасир болуп келатат. Өзүбүздү түптөп калсак, өзүбүзгө даярданып калсак деген ниет бар болчу да. Анткени ошол эле кезде азыркы болуп аткан иштерди билип турдук деп айтсак болот да. Билип турдук эмне болот? Мисалы, азыркы күндө конкретный мисал менен айтайын. Европаны талкаланып атат, экономикасын. Кризис. Газ кымбат. Баары кымбат болуп атат. Анан аякта производство технологиялары аяктан качып атат. Каяка? Ким алып кетсе, ошол жака алып кетип алат. Ошондо биз иштеп калып, ошол жактан көп бизге жарактуу технологияны алып келсек болмок да Кыргызстангачы. Бир эле мисал. Бизде 2200 суу бар. Дарыялар да, чоң кичинекей дарыялар бар. Ошону биз эмне кылдык? Киши ГЭСдерди салып атабыз азыр. Бирок азыр салып атканда ар бирөө ар кандай технология менен салат. Бирөө Кытайдан алып келет, бирөө Европадан алып келет, бирөө Армениядан алып келет, бирөө Россиядан алып келет технологиядан, гидротурбиналар. Ошондо кандай сунуш болгон? Баарын чакан ГЭСке өткөрүп эле 2001 эле компания. Аны коомдук компания кылып, 7 миллион кыргыз жарандарын акционерлик кылып туруп эле, мисалы Европадан ошо гидротурбина чыгарып аткан заводду сатып алып келип койсок, 2000 суубузга ошо ГЭСтерди койгонго өзүбүз чыгарып калмакпыз. Бул бир. Анан муну экинчиси, завод биякта туруп калганда технологический безопасность деп коет. Баары унифицирован болуп калат да, бир заводдон чыккан запчастьтарын алмашып, тияк бияк бүт. Ошондо биз мындай сонун компания болуп калмак да. Бир чети сууну башкарып атат, кубат берип атат, экинчисинен өзүбүз гидротурбина чыгарып атабыз. Эч кимден биз көз каранды болбой калмакпыз да. Бул бир эле мисал, кичинекей жерде кантип системаны кантип иштесек болот деп. Ошол долбоорду ишке ашырууларды кылып аракет жасагам да.
Кийин аякта Европада ошондой технологияны сатууга даяр деп аны да билчүбүз. Анан биякта дагы жөндөн жөн келе бербейт да, айтат да мен муну кантип актайм деп. Биз өзүбүз эле сатып алсак аны актаган 2000 элестетиңиз канча ГЭС койсо болмок да ошону. Бир ушундай системный жактарын ишке ашыруунун баягы ниетинде. Кызмат өтүү деген ошол да. Аны көрүп турсаң аны жасаш керек. Анан бул айтып кетпедимби, азыр доор өзгөрүлүп атат, экономика өзгөрүлүп атат. 7 миллион акционер болду десе да, бул уже пенсионный система да өзгөрүп кетет да. 7 миллион акционер деген эмне? Ошондон чакан ГЭСтер азыр дефицит электричества. Эмне үчүн дефицит? Бүт баары. Мына интернетке кирдик, акчаларыбыз электронный болуп атат. Жасалмалуу интеллект бүт баары кубат талап кылат. Демек мунун баарын өзүбүз өздөштүрүп алсак, дивидендтери да чоң да. Анан сыртта иштеген мисалы $3 миллиард келет бизге сыртта иштегендерден. Россия, Европада иштеген гастарбайтер деп коюп атабыз, биздин жарандарыбыз туугандар. Аларга айтсак, мына ушул жака эметкиле, аны салсак, инвестицион үй мояктан үй салбай эле энергетический ресурстар салсак болот да. Ошондо милиса болот, врач болот, доктор болот, мугалим болот. Ар бир адам өзүнүн баягы мен бирдемке урдап алайын, мен өзүм сыйлайт да, эмне сыйлагысы келет да. Көп адамдар бирдемке кылса бур аргасыздан барып атат, акча жетпейт. Ошон үчүн мындай шарт түзүп койсок, дивиденд алып турса, анда эмне? Мисалы комузчу болот, ырчы болот, өзүнүн баягы жаккан нерсеси менен алектенет. Мисалы мен азыр сунуштайт элем, Камбар атаны да ошондой салсак болот да. Камбар атага $6 миллиард керек деп. Мен мындай болжолдоп санаганга. Биздин чет жакта жарандарыбыз эле 3,5 миллиард бияка алып келет. Мына жарымы 1 жылда келе турган. 5 жылда өзүбүз салып эле өзүбүз ошол жака салса, өзүбүз дагы эме болуп калмакпыз да, болуп калмакпыз. Өзүбүз чечип калабыз да. Айтпадыңызбы мен саясатчы эмесмин депчи? Ооба. Сизге ким деп кайрылсак болот? Коомдук ишмер деп азыр. Коомдук ишмер. Ооба. Коомго иштеп атпайбызбы, элге иштеп атабыз. Элдин баласы деп койсоңуз. Президенттикке аттанбадыңызбы? Аттангандан кийин саясатчы деген сизге мындай бир ат берсек болбойбу? Сиз өзүңүзгө баягы кандай жакшы атай бересиз да, мен мындай деп эмете айта албайм да, мындай айтпа деп. Бирок өзүмдү өзүм ошондой сезбейм деген сөздү айтып атам да. Мен андай баягы саясатчы деп сезбейм классикалык түрдө. Баягы мындай өзгөчө бир мүнөзү менен өзгөчө барып меткен башкача эме да. Ооба, эми ошол саясатчылардын ар түрдүү мүнөзү болот да. Баардыгы эле жанакындай ажылдай берген саясатчылар эмес да. Ошол учурда сизде мындай оор басырыктуу мүнөздөмөгө ээ болгон адамдар деле болот да. Болгондо элге чыгып туруш керек. Бирок ал жактан дагы мен көп элге чыкканды баягы эмете мындай телевизорго чыгып сүйлөй бергенди жакшы көрө бербейм. Ушул жактан Facebook'тан бирөө жазыптыр да, сизди келет десемчи, шайлоо алдында эле пайда болот, калган күндөрү өзү менен өзү депчи. Кандай жооп берет элеңиз ушул нерсеге? Эми мисалы Улумурас биздин долбоор деп сиз да билген эмессиз да. Бирок муну мен жасадым, биз жасап атабыз деп айтпасак да элге иштеп атат да. Демек аэропорт болуп калабы, Улумурас болуп калабы же биз долбоор болуп калабы иштеп атса, айырмасы ким жасады? Анан сурасаңар айтабыз, ооба, жардам бергенбиз. Муну бир киши жасады деп айтканга да мүмкүн эмес. Бирөө проект жасайт, бирөө долбоорду баягы идеясын чыгарат, бирөө проектин жасайт, бирөө түртөт. Анан аягы барып мамлекетте колдоп кетет, анан ошо менен ишке ашат. Бул баардыктын долбоордун баары эмнени издешибиз керек? Биримдикти издешибиз керек. Баарын түшүнүп. Эмнеден башталат? Философиясын туура ошол жака ниетин, философиясын туура ичине киргизип койсоң, анда баарына жагат. Анан өзүлөрү алып кете турганда. Көп балдар жардам берип жүрөт бияка. Саясатчы дегенде мамлекет кайсыл жака бара жатат дегендей жалпы республикалык масштабта өзүнүн ойлору менен бөлүшүп, өзүнүн комментарийин берип туруш керекпи деген ойда саясатчыларчы. Ошол үчүн саясатчы да. Бул долбоорлор абдан жакшы. Сону мен кубаттайм, колдойм. Буга окшош долбоорлорчу, бирок мамлекет кайсыл жака баратат деген суроо бергенде саясатчылар өзүнүн бир ою менен бөлүш керекпи дейм да, мындай конкреттүү окуялардын үстүндө, мисалычы азыр бизде катталып жатканчы Кыргызстанда
саясий айдыңдачы. Ошол нерселерге сиз катышпайсыз го, айтпайсыз, эмне болуп атат, кандай болуп атат, себеби эмнеде? Катышам. Айтуу жерден айтылат. Бирок кээ бирде мындай эме жалпы элге айтылбайт, бирок ички кандайдыр бир Жалпы элге айтылыш керек да. бул туура, бул экинчи маселе да, экинчи маселе. Саясатчы деп эметсек, анда бизде 7 миллион саясатчы бар. Ар бир кыргызды сурасаң өзүнүн ою бар да, каяка барабыз. Көнүп калганбыз. Бул жакшы. Бара-бара болуп, бара-бара биз баягы көп Кыргызстандагы проблемалар көйгөйлөр эмнеден чыгат? Маалымат жок. Маалыматтын сырткары баарлашуу жок. Эгерде баарыбыз ачык баарлашып, ой пикир менен бөлүшүп турсак, анда такыр коом өзгөрүп, такыр баарыбыз өзгөргөнбүт. Мен системалуу турда муну сунуш кыла турмун, мына ушу баарлашуу, коомдук баарлашуу системасын түзө турганга, мурда курултай деп айтылган, курултай бирок чакан эле эл болсо, азыр баардык элди жасаш керек да бир система. Facebook бар, Instagram бар азыр, мындай жүзүмдүү, бирок өзүбүздүн ушундай системабыз болуш керек. Ошонун үчүн эмне кыла турат? Жада калса, ар бир мына Тойбос деген предприятияны алып коелук. Ошонун отчеттору, ошонун остатыктары материальный ошол жакта болуп турат. Биякта сиз подкаст берип атабыз, баары ачык болуп туруш керек да. Ошондо ошону настоящий саясат дейт. Анткени саясатты 1, 2, 3, 5 адам жүргүзүү мүмкүн эмес. Анткени ал дагы жөнөкөй адам дагы таасирлеп, бирөө баягы коркутуп, эметип өзүнгө жаккан чечимдерди чыгартырып алса, эл талаада калып атпайбы? Ошон үчүн биздин система башкача болуш керек. Ошон үчүн ачык жарыяланган системаны биз мындайча айтканда өзүбүздүн Facebook же Instagram'ыбызды коюп туруп ушул жака ачык баарыбыз сүйлөп эметип турсак, өзгөчө аналитиктер болот, алар мындай азыр жасалма интеллект эле аналитик кылып коет. Ошондо элдин пикирин бат эле чыгарып коет 5 мүнөттө. Эл ушунча момундай маселе бар экен, оңой. Президентке дагы, бийликке да оңой болмок да. Момундай маселе болуп атат, момундай кандай чечесиз, кандай деп ойлойсуңар дегенде 5 мүнөттө. Ошондо баарыбыз саясатчы болушубуз керек да. Бул биздин дүйнө таанымга да жакын. Бул азыркы күндүн да талабы. Башкача азыр болбой калат. Мына азыркы өнүккөн технологиялардын заманында башкача чечим чыгара албай калабыз. Кыргызга бул жакын, биринчи болуп чыгарсак болот. Мен сизди саясатчы катары чакырдым Жарайт. бүгүн. Саясатчы десең, саясатчы болуп берейин. Тигил акыркы жолу Facebook'та кемпир абад боюнча пикириңизди билдириптирсиз. Андан кийинки жалаң эле куттуктоолор экен. Куттуктаймын, майрамдар менен эле куттуктап келиптирсиз да. Эмнеге андан бери кандай деген окуялар болду дейм да, мисалы мамлекетибиздечи? Чечим чыгарылды, бүттү да. Өзүмдүн оюмду айттым. Биз курултайга барганбыз. Атайын кемпир абадка барып, ошол жакты өз көзүм менен көрүп, чечим чыгарылып атканда бул эми маанилүү да, өз көзүң менен көрүшүң керек. Барып көрдүк. Мен жөө айланып чыктым баарын. Чек араны айланып чыктым, ар кайсы жакты карадым. Анан Усубалиевдин китеби бар, «Вода дороже злата» деген. Ошону алып окуп, документтерди тастыктап, болгон ачык баягы булактардын маалыматтарын алып деген. Анан ошо өзүмдүн пикирин айтканга аракет кылдым. Бирок чечим чыгарылды. Чечим чыгарылгандан кийин эми биз бул факт деп коебуз. Бул факт менен кандай иштешибиз керек? Бул чечим чыгарылып бүткөндөн кийин эми сөз айтасыңбы, айтпайсыңбы өзгөрүлбөйт эчтеке. Бирок анын артын ойлонолу. Анын артын ким ойлонуп атат азыр? Мисал, өзбек элинин 80% Ферган долинасында жашайт азыркы күндө. Афганистанда Көчтепа деген канал курулуп атат. Бул Амударияны ички Афганистанга буруп кетүү. Демек, Туркменистанда, Өзбекстандын көп райондорунда азыр жакындагы бир 3 эле жылда суу абдан тартыш болот. Самарканд, Бухара, Хивага азыр барсаңыздар, 2-3 этажда суу чыкпайт. Көчтепа ичине киргенде аякта суу абдан чоң проблема. Демек, 80% болсо азыркы Өзбекстандын эли 40 миллиондун
100% Ферганский долинага качат. Бул бизге кандай коркунуч жаратат? Бул бизге эртең мындай экологиялык качкындар болот да. Эл келе берет, баягы 30-жылдары казактар келгенде бияка суу жок эл айыргасыз болот бияка келет үчүн. Кемпироват Өзбекстанга бул таза суу иче турган бир эле булак, башка жок. Анткени Совет доорунда алар грунтовый суулардын баарын химия кылып салган да. Жанагы пахтаны өстүрөбүз, пахтаны беребиз деп атып. Демек, буларга бул жашоо, Кемпироват бул өзбектерге жашоо. Эми бир чети ушундай чечим калыптыр, мен башкача чечмекмин мисалы. Бирок эми баардык ичиндеги билбейм да эми кандай саясат болгонун. Бирок ушундай. Бул факт. Эми кыргыздын дүйнө таанымын айтып кетейин. Кемпироват боюнча, суу боюнча. Талас элин айтып кеттик, жалпы кыргыз эли эми мындай ой жүгүрткөндө стратегиялар кылганда кээ бирлер географиясынан стратегия кылат, акчасынан, мүмкүнчүлүктөн стратегия кылат. Кыргыздар болсо башкача. Биз болсо суроо жылтыбыз. Эмне үчүн жараткан бизди ушу тоолорду жашатып койгон деп. Өмүр бою карасаңар, кыргыздын тарыхы тоодо жашап келген да. Демек, тоодо эмне болот? Мөңгүнүн башаты. Мөңгү булактын башаты болот. Суунун башында турган элбиз. Демек, бизге бул суу жараткандан келген аманат. Биз аны сактап, сарптап, анан акыйкаттык менен кошуналарга да өзүбүздү да унутпай бөлүп беришибиз керек. Ошол милдетти аткарып эле келе жатабыз го дейм, Туура, бирок эми ошол жактан дагы бир сапа. Ушул милдетти, ушул вазипаны, ушул аманатты аткаруу үчүн эмне деген эл болуш керек? Демек, жөнөкөй элди койбойт да, анын өзгөчө бир ичинде жашап жаткан өзгөчө бир сапаттары болуш керек да. Ылдый жакта кошунада казакпы, кыргыз, өзбекпи туугандардын балдары суусу жок ыйлап жатса, биз жаап салбайбыз да. Акча бер деп сураган жокпуз да. Канча жыл болду, мына биз акча сурабай эле өзүбүз свети жок отурса аларга суу берип атабыз. Демек, биз ошо элдин өзгөчөлүгүн билдирет. Башка эл келип калсын, эми атын атабай эле коелу. Ылдый жакта соодагер эл келип калса, ылдый жактагы биз ачкадан өлмөкпүз деген сөз. Демек, бу дагы эме дагы анан берип атканда биз ошону ал кошуналардын баары сонун эле билет да, биз кыргызда эч качан сууну бууп иштебайт. Беребиз. Бирок ошо менен иштеш үчүн мына ушуну түшүнүш керек да. Биздин вазипабызды, аманатыбызды, анан тиги эми бул деген жалгыз булак болуп калып атпайбы аларга? Эми ушу менен кантип иштейбиз? Мен эмне үчүн аякта ой пикиримди билдирип аткам? Анткени бул туура эмес чечилип калса, бирөөнүн баягы ичинде нааразычылык калып калса, эртең бул маселе кайра эле козголо бере турган. Ошон үчүн ачык сүйлөшүш керек деген сөз да. Ошон үчүн туугандар менен баарын ачык эле сүйлөшүп алсак болмок. Ачык сүйлөшкөндө бар нааразычылыктарды алып коймокпуз. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бизге коомдук баарлашуу болуш керек. Ушунда мына баарлашуу системасы болсо, анда ошол жактан айтмакпыз, туугандар мындай болуп атат, баарын ачык сүйлөшкөндө бир пикирге келебиз. Өмүр бою ошентип жашап келгенбиз. Анын баары биздин каныбызда бар. Ылдыйкы жакта казак туугандар деле, өзбек туугандар деле, ар жак тажик туугандар бүт эле түшүнөт. Бул биздин саясат. Биздин саясат бир эле болуш керек, ачыктык. Ачыктык. Ооба. Кыргыздын саясаты ачыктык. Биз бирөөнү алдап, кууланып, шуулугдан биз денебиз, дүйнө тааныбызда жок мындай. Аны кереги да жок. Эмне үчүн? Салтыбыз да жок, өзөгүбүз да жок. Биз түз жүргөн элбиз. Ошол үчүн жан дүйнө кыйналат окшойт, Жан дүйнө кыйналып кетет. Жан дүйнө менен үндөш болуш керек да. Чын дилдик менен акыйкаттык кыргыздын өзөгүндө бар. Ошон үчүн ушуну биз сугарып, ушу арылыкты эңсеп турган баягы тагдырыбызга ыраазы болуп жашап жүрүшүбүз керек. Биз ушул сактайт. Азыркы заманда. Башка эчтеке сактабайт. Экономика да сактай албайт, саясат да сактай албайт. Мындайча айтканда. Бул түздүк, кеңпейлик, чындык, акыйкаттык, анан түз ачык саясат. Кыргыздарды ушун үчүн өзүбүз сакталып келгенибиз ушул. Президенттик шайлоодо сиз 1% тегерегинде добуш алдыңыз, Сиз үчүн бул жеңилүү болдубу же болбосо тажрыйба болдубу? Кандай сабак чыгардыңыз? Сабакты эми эл таанып калды көчөдөн ошол. Анан канча процент алганымды билбейм. Санаган жокпуз да. Бирок эл таанып калды.
элге кандайдыр бир ойлорумду жеткире алдым. Көп сүйлөгөнгө аргасыз болдум. Бир ойлорду, идеяларды жеткирип, ошолорду алып кеткендер да болду. Бирөөлөргө таасир этсе жакшы. Эмнеге добушууну санаган жоксуңар? Санаш керек да добушту жыйынтык чыккандан кийин көрүп билип канча болду депчи. Аны ким билет. Ачык айтканда биринчи жолу чыктым да, анан биринчи жолу кандай аласың? Башынан эле маанилүү эмеспи сизге бул добушалуу? Маанилүү болчу. Мындай чын айтканда, Үмүт бар беле жеңем деген. ошол жакта санаганга мындай эл да жетпей калды да. Мен так маалымат ала албадым да. Кээ бир жерде, кээ бир райондорду баса албайсың да, акча каражат жетишкен жок да. Жалпы жыйынтык чыкты да тиги автоматтык шайлоо Жалпы системасынан жыйынтык менен 1% кереги ошо. Андан да көп болуп калышы мүмкүн деген күмөн калдыбы ичиңизде? Жок, анткенде эле жок. Болору болду дедим. Бул эми тагдыр деген сөз да. Кандай сабак чыгардыңыз өзүңүзгө? Дагы иштеш керек, элдин дүйнө таанымы менен иштеш керек деп. Элди ойготуш керек. Ошон үчүн долбоорлордун дагы кандай десем, саясат бул жерде болсо маданият менен иштеш керек. Ошол өйдөрөөк кеттик да. Өйдөрөөк. Анткени саясат бул жөнөкөй сөз. Маданият бул конкретный иш. Саясат чечим болот отпойбу? Чечимдерде саясат. Чечим эмненин негизинде келет? Элди ойгото албасак, эл өзүн түшүнбөсө, чечимге таасир эте албайт. Сиз ошону түшүнгөн адам катары чечим чыгарууга аракет жасап, анан ошол чыгарган чечимдериңиз аркылуу ошол эле маданиятты, экономиканы жана башка долбоорлорду да жүргүзсө эффективдүү болобу? Болот. Мисалы, бир долбоор сунуштаганбыз. Мындай санап көрсөк, мамлекетте 600 кишини даярдасак, өзгөрүүлөрдү алып кете турган кишилер да. Азыр эми кадровый кризис болуп атпайбы бул жакта. Ошондой сунуш кылып иштей баштаганбыз. Академия, президенттин алдындагы академия, башкаруу академиясынын алкагында. Анын идеясы кандай болчу? 600 кишини алып, өзүлөрү тандап чыккан да. Ар кайсы министерство, акиматтардын, айыл өкмөттөрдөн баштап бар жактан. Ошолордун ар бир айылдан баштап стратегиясын, мамлекеттин стратегиясын түзүп, ошол кишилер баары чогуу иштеп, анын стратегирование үйрөтүп, бизнес моделирование үйрөтүп, башкаруу системасынын ыкмаларын үйрөтүп, дүйнө таанымын, кыргыздын немелерин баарын үйрөтүп деген. Бул эртеңки акимдер, эртеңки мэрлер, эртеңки губернаторлор, эртеңки министрлер, эртеңки премьер-министр. Ошону бир күндө алмаштырып койсоңуздар, бул ишке ашмак. Бирок тилекке каршы 3 ай иштеп аягына чыкпай калды. Ошону бүтүрүп коюш керек да. Башка жол жок. Азыр биз таба албайбыз, демек үйрөтүшүбүз керек. Мен ошол менен Олег Полтта жүрдүм. Ал жакта да иштедик. Анткени мындай эме бар да, правило. Стратегияны ким жасаса, өзү ишке ашкырыш керек. Анткени ал ошо менен жашайт. Анын терең түшүнөт. Анын нюанстарын баарын алып ишки аягына чейин чыгара алат деген сөз. Ошон үчүн биз баягы стратегиялар ар кайсы жазылып бүткөндөн кийин аны айтканбыз. Ошо аткаруучуларды даярдап койбойлукпу? Эртең эле керек болот. Резерв кадров болбосо дагы ошо түшүнгөн азыркы жумушта иштеп турган адамдар болду да. Ошолор түшүнүп, ошол жакты ар бир отделден алдың, ал отделинде да сүйлөшөт да. Управление менен сүйлөшөт, тияк менен сүйлөшөт, баарына бөлүшөт. Анан ал тапшырманы аткарыш үчүн баарын ал ишке киргизет. Ошентип баарын үйрөтүп алмакпыз да. Бирок тилекке каршы аягына чыккан жок. Муну дагы уккандар болсо, ишке ашкырып койсок жакшы болот эле да. Жыйынтыгында кандай мүнөзгө ээ болгон адам президент болуп жыйынып чыгат экен? Бул мындай элдин пейилине жараша. Социологияда мындай да, эми кыргыздын социологиясын айтып берет. Адам менен адам дейт. Бул эмнени билгизет? Биз бири-бирибизди көргөндө кыргыз экенибизди тааныйбыз. Же адамды көргөндө адам экенин тааныйт. Мисалы адамды алып Кашкырга мабулдей кылып таштап койсоң, өзүн Кашкыр деп эсептейт да. Президенттикте да ошондой. Ошо элдин ичинен чыгат да. Ал элдин өзүнүн өксүгүнөн, элдин өзүнүн элес жаратыган өзгөчө кыргыз да. Кыргыз элес менен жашайт. Мисалы биз бул тоону көрөбүз. Аркы тоону биз көрбөйбүз, бирок элести аталабыз. Ошондуктан биздин дүйнө таанымы да ошондой. Мына, бизде сүрөтчүлөр жакшы чыгат. Эмне? Алар элес менен тартат. Демек эл ошол болочок президентти элестетет. Элестеткенде азыр болсо маалыматтык доор дейт. Маалыматтык доор деген эмне? 1 миллион кыргыз ошол элести жаратып койсо, ошондой адам келет.
Сиз кыргыз элинин элесине жакын болбой калдыңызбы? Ошол заманда жок. Жакын болгон жыйынтык чыкты да. Демек ошол шайлоодо азыркы мына Садыр Нуркожоевич элесинде болгон. Муну тагдыр дейбизби же жазмыш дейбизби? Эл өксүп, эл үмүт артып турган адам ушул киши болду да. Мисалы сиз шайлоонун алдында менеджер, технократ катары чыктыңыз. Чет өлкөдө билим алдыңыз, болгондо да мындай чоң мамлекеттерде, чоң университеттерде менеджер, технократ катары да. Демек биздин элибиздин элесинде менеджер, технократ жокпу, Ошол заманда жок. Азыр барбы? Азыр эми шайлоо келет көрөбүз да. Азыр кимди тандаса, бул мындай да. Адамдын ниетин да кантип текшерсе болот? Жыйынтык чыкканда. Сүйлөй беребиз, айтабыз, бирок ал ким билет. А жыйынтык чыкканда ошондо ниетин түшүнсөк болот. Жыйынтык менен анан муну эми мета анализ деп коет технократияда. Мета анализ менен түшүнсө болот. Азыр болсо түшүнө албайбыз. Демек ошол себептен улам дагы технократ, менеджерлер шайлоодо жеңип келе алышпайт экен да. Президенттик жөнүндө эле эмес, ошол эле парламент жөнүндө деле сөз кыла турган болсокчу, сиз парламент шайлоого деле катышкансыз да. Ал жак башкача. Президенттик шайлоо бул өзгөчө болот. Бул баягы элес деп атабыз. Парламенттик шайлоону же болбосо жергиликтүү шайлоолорду биз баягы 30 жылдан бери бузуп алганбыз да. Ал жөн эле акча чечет аякта. Парламенттик шайлоодобу? Ошондой да болот да. Президенттикте акча чечпейби? Жок, аякта акча чечпейт. Аякта акчадан башка нерселер да бар. Кандай, эмне нерселер? Мен азыр айтып кеттим, ал элдин өзүнүн баягы умтулган элеси бар. Аны биз сезебизби, сезбейбизби, көкүрөктө түйүп жүрөт. Бирок азыр дагы мына мисалы 6 жыл башкаруу болду. Ошол жакта плюс да болду, минус да болуп аттыбы, ал ар бир адам ичинде өзү чечип атат да, таргалайт. Анан жүрөгүндө эмне кылат, бул өзү адам өзү билет. Анан эртең шайлоого киргенде ошол жактан чечилет. Бул башкача шайлоолор. Муну такыр башкача болот. Мен экөөнү тең катышып көрдүм, сездим да буну. Ошол себептен улам акыркы шайлоолорго катышкан жоксузбу? Жок. Парламент. Мен өзүм депутат болуп иштегенге биринчиден өзүм эмем жок. Кандай десем, бул каалоом жок да, каалоом жок мындайча айтканда. Ал жумушту мындай эле жасап жүрдүм да. Муну айтып атпайм, бул долбоорлорду ишке ашырып жүрдүк эмес, ал эметкен жокпуз. Президенттик шайлоодо мен сездим да элдич, кандайча айтканда, эл менен көп сүйлөштүк да. Көп баардыгын сездим, аякта бул башкача шайлоо экенин, ошол жака катыша турган баягы есть смысл дейт. Калган технократтарды алып чогуу иштетсе болот да. Бирок аларды ачык эметиш керек да. Мисалы, менин программам мындай, ачык, мындай кылган атам. Каалагандар барса резюмеңди бергиле. Мен ага ишенесе келет да. А президенттикти технократтар чечпейт. Президенттикте эл кимди кааласа ошол чечет. Өзүнүн мындай добушу менен эмес, жүрөгү менен. Элес жаратып алган да ошо менен. Азыр мына жас алма интеллект ошол жака азыр кол салган атат да. Ошол коркунуч бар. Ошол элдин элесине, элдин жүрөгүнө кол салган атат. Ошол жака баратат да. Ошонусун мындай долбоорду биз ишке ашырып атабыз, жандуу. Манас менен иштейбиз, Манас театрында иштейм мен мисалы, Манас театр менен иштейм. Манасчылар менен иштейбиз, акындар менен иштейбиз. Бул кыргыздын өзөгүн алып жүргөн кишилер. Бул өзүнчө бир кыргыздын асылдары. Бирок ушулардын дүйнө таанымын алып жүргөн кандайдыр бир сапаттары болобу же кыргыздын өзөгүн азыркы күнгө ишке ашыра турганга буларга технократтар керек. Анан ошонун экөөнүн башын бириктире турган башкача адам керек. Тигил дүйнөнү да түшүнгөн, бул дүйнөнү да түшүнгөн. Ошол элести өзгөртүү мүмкүнбү? Мүмкүн. 50 жылда эл жаңырат дейт. Эл жаңырса эле бүттү. Эгерде биз мисал айтып кетейин. Менин улуу балдарымдын тили кыргызча чыккан. Анткени чоң ата, чоң энеси менен чогуу жашап калды. Анан кичүү кыздарым биз Казакстанга кеттик, Россияда жүрдүк, биякта жүрдүк, Европада жүрдүк. Анан ортоңку кызымкы да кыргызча чыккан тили. А эң кенже кызыбызга орусча чыгып калды. Анан карасаң,
орусча чыккан, анан англисче кетет. Жакындап эми баягы айтып атпайсызбы, англисче дүйнө тааны тияк бияк деп. Бирок анан кыргыздан алыстап баратты да. Бечетте ошого да сезип мен колумузду алып эмете баштадым. Ал кыз менен аракет жасайбыз кыргызча сүйлөнгөнгө дагы. Анан ошентип акырын тартып окуп аткан мектебинде эксперимент койдук. Самат Көчөрбаев деген манасчы бар. Ошондон суранып, ал кыргыз таанууну жиберип, манас айтууну орусча сүйлөгөн балдарга берип атат да. Азыркы манас айтышат. Демек, биз тилибизди алдырып койсок, салтыбызды, наркыбызды алдырып койсок, 30-50 жылда биз кыргыз болуп таанылбай калабыз. Мисалы, кандан карайт бирөөлөр. Кан менен карайт да, генотип деп. R1A деп азыр популярный болуп атат да. Тиги Ари экен, тиги бул экен, бул экен. Бул иштебейт. Архетип иштейт. Архетип деген эмне? Дүйнө тааным. Манаста айтылып атат. Курама кылып журт кылдым деп. 40 уруу деп атабыз. 40 десек эми 40 деген 40 дейт, 40 дагы көпчүлүк деген сөз да. Көптөн журт кылдым деген сөз. Менин атам санжырачы да. Түпкү 4 эле уруу ал кыргызда. Кайсыл уруулар? Тиги Алтайдын санжырасын бүт кошкондо. Большар, Тульбар, Бичик, анан Ач деген. Большарлар азыркы саруулар, Тульбарлар азыркы чаа менен төбөйлөр. Ачтар азыркы азыктар. Бичик деген жоголуп кеткен уруу. Кызыгы да. Бичик деген сөз бул атамдын айтуусу боюнча баягы билимдүүлөр деген сөз. Эми тарыхты карап коелу. 5-кылымда Кыргызда жазуу бар болгон экен. Маловтар, Мессершмиттер далилдеген эми окуучулар. 13-кылымда Хубилай кыргыздарды геноцид кылат. Баарын кырып, жазма жана таштарын баарын чөктүрүп, демек 13-кылымда кыргыздар өзүнүн жазуусун жоготот деген сөз. Ошол жазуусун жоготуп, азыркы менин версиямды айтып атам. Азыркы күндө биз тааныган манас тарых деп атпайбызбы? Кыргыздын салты ошо 13-кылымда Ооз-эки болуп жаралып калган. Ооз-эки кылып анан жандуу болуп азыркы күнгө чейин жүрөт. Анткени монголдор ошол жакта монголдор кырганда кыргыздарды эң билимдүүлөрүн кырган, өзөгүн алабыз деп. Демек, билимдүүлөрүн алсаң, өзөктөрүн алсаң, салт санасын билген адамдарды алсаң, анда калкты кырып коесуң. Ошон үчүн бул эң маанилүү улуу мурас деп биз дүйнө таанымды деп алып жүрөбүз да. Абдан жакшы. Менеджер, технократтардан эмне себептен Кыргызстанда күчтүү саясатчылар чыкпайт? Мындай белгилүү бир жерге чейин келип туруп токтоп калгандай да. Керек болсо так ошолордон чыгышы керекпи дейм да, күчтүү саясатчыларчы. Доор өзгөрү элек да. Ар бир доордун өзүнчө саясатчысы болот. Доор өзгөргөндө саясат өзгөрөт, ал түшүнүк да өзгөрөт. Бул доор менен болот. Азыркы доор келе жаткан эски саясатчылар андайлар иштей албай калат. Мен жанакы айтып атпаймынбы, жанакы баарлашуу системасы деп, коомдук. Буну биз каалайбызбы, каалабайбызбы уже кирип келди. Мисалы Кытайда бул бар. Бирок аны булар социалдык рейтинг деп коет. Алар баарлашууга эмес, башкарууга камтып алганда, биз болсо баарлашууга камтышыбыз керек. Ошондуктан анын өзөгүн аны кармаган эл болуш керек да, жалпы бийлик эмес, эл. Жалпы эл кармаса, ошондо болот. Мындайча айтканда, технократтын сөздөрү менен айтайын. Кыргызстан акционердик коомдук болуп калыш керек. Баарыбыз ошо коомдун акционерлери болуп калышыбыз керек. Анан баарыбыз коомду башкарганга, анан акциябыз бар да. Ошондо анан ордуна келет баары. Кандай ойдосуз, Кыргызстанга технократ керекпи же болбосо күчтүү билекпи? Кыргызстанга биринчи орунда жүрөк керек да. Кыргыз менен коркутуу менен эч качан башкара албайсың. Кыргыздыбы? Кыска мөөнөттө болот. Анан адам баласы эми любой эле адамда коркуп атып анан тажайт да. Анан тажаганда анан пружина аягына чейин эметкенден кайра катуу тебет. Ошондуктан биз менен эми мен ар кайсы мамлекетте иштеп калдым да. Менде бир суроо беришкен. Мисалы Россияда иштедим, Казакстанда, Тажикстанда иштедим, Кыргызстанда. Эң оор кайсы жерде болду деп Казактанда интервью берип атканда сураганда, мен айткам, Кыргызстанда эң оор болчу дейт. Эмнени байкадым? Казакстан, Тажикстан, Россияда аякта
генеральный директор болсоң бүт сага баш ийет. Вертикаль. Кыргызстанда болсо башкача. Аргасыздан баш ийет, сыйлабаса баш ийбейт. Кыргызстанда авторитетиң жок болсо баш ийбейт. Эмне үчүн? Ал сыйлаш керек сени. Же сапатың болуш керек, же акыйкаттуу болушуң керек, же өзгөчө бир эмең болушуң керек, мүнөзүң. Бир өзгөчө эле экенбиз да мында. Биздин азыркы башкаруу моделибизге кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Ушул айткан сөздөрүңүздүн алкагында. Азыр мындай да, сезим бар, эл менен эсептеше баштайт. Эл менен эсептешпесе начар болот да. Муну сезет, баары билет. Анткени баягы социалдык тармактарга чыккан, мисалы карап көргүлө, мэрлер, акимдер болсо баары коркот. Социалдык тармакта чыгып көйгөйлөрүн айтып атканда болсо баарын жантылаш барып иштеп жасайт да. Бул туура жакшы көрүнүш. Кыргызстанда бийлик эл дагы мыйзамга баш ийбейт. Салтка баш ийет. Бул Кыргызстандын өзгөчөлүгү. Мисалы сурасаңыз, конституцияны ким окуган деп. Бир эки киши окугандыр. Бирок аны күнүмдүк жумушун баягы жашоосунда колдонбойт. Контракт түзүп атканда колдонбойт. Окубайбыз. Эмне үчүн? Анткени бул мыйзам өзүбүздөн чыккан эмес. Кенеде эле мисал көрсөтүп коеюн. Көчөдө туруп алып бирөөнө айтсаң, ай, семишке чакпа түкүрбө, штраф салат десе, сени баш тортпой бар чаар дейт, мисалы. Мындай карыя же улгайып калган бир апабыз айтса, ай балам, уят эмеспи? Биякта кичинекей балдар ойноп атат, сен кыргыздын эле баласы экенсиң, тияк бияк десе, кечириңиз дейт. Көрдүңбү? Башкаруу уят сый менен башкарат. Бирок бир гана эле уят сый менен башкара албайбыз да. Ошол эле учурда конституция керек, мыйзамдар керек. Бул мен эмнеге алып келип атам? Ушул өзүбүздөн чыгарып туруп, ушуну эми институализация кылыш керек. Өзүбүздөн чыгарып, конституция жазышыбыз керек, биз баш ийе тургандар. Бирок бул сайкеш келиш керек биздин дүйнө таанымга. Мыйзам, анан калган баардык долбоорлордун баары. Мисалын айтып атабыз. Биз айтып атабыз, өлүм жазасы керекпи же кереги жокпу деп, Кыргызстанда. Биздин дүйнө таанымда кандай? Сен кумурскага жан берген жоксуң дейт. Жанын ала албайсың. Демек бул жараткандын иши. Кыргызда алдай кишини элден чыгарып койчу. Бирок жазалай албайсың өлүмгө. Мына чечим. Элден чыгарууну юристтерди бар талдап, анан формаларын, жана процедураларын өзүлөрү жазып. Бирок өзөгүндө ушундай болуш керек да. Биз билбейбиз да, ал сотту сатып алдыбы, же эмне болуп алды, же тууганыбы, биз билбейбиз да, же баягы күнөөлүү эмес эмени эметип коюп жазалап койсо кандай болот? Туура эмес да. Биз билбейбиз, анткени биз аны баардык окуяны билбейбиз. Жөнөкөй эле сүйлөй берген болбойт да. Ошондуктан кыргыздар бул менен атият болгон да. Жанын берген эмесмин, жанын ала албайм. Бирок ушундай эме кылып туруп элден чыгарам. Элден чыгаруу деген эмне? Элден чыгаруу өлүмгө барабар да. Ал кезде. Азыркы болсо формалары өзгөрүшү бар, бирок өзөгү, философиясы ошондой болуш керек. Ошондо ана мыйзам чыгат. Аны кантип киргизебиз мыйзамга? Аны иштеш керек. Мыйзамдар деле ошондой принциптердин негизинде жазылган эмеспи? Дүйнөлүк тенденцияны карай турган болсокчу. Римский право дейт. Ооба, Биз азыр ошол менен жашайбыз да. Римский право менен жашайбыз. Бирок Рим кайда, Кыргызстан кайда? Алардын правосы алардыкы, алардын дүйнө таанымы такыр бизден башкача. Биздики башкача. Ошондуктан ар бир маданияттын, ар бир элдин өзүнүн өзөгүнөн мыйзам чыкпаса, биз баш ийбейбиз. Эми өзүңүз эле көрүп атасыздар да. Ким баш ийип атат мыйзамга? Эч ким баш ийбейт. Анда кандай адат, мисалы, конституциядан жогору туруш керекпи? Жок, биздин конституция адат болуш керек. Ошонун негизинде жазылыш керек. Мен конституциянын эмелери оңой эле да. Айтып атабыз. Конституцияда жакшы жазылган. Бийлик элде. Туурабы? Ошентип жазылып турабы? Ооба. Эми бийлик элге кантип өткөрүп беребиз? Курултайды алабыз, полномочияны кеңейтебиз. Курултайды ачык саясат алып барат. Мисалы, жогорку сотту ким талдайт? Президент назначить этсе, курултай аны бекитет. Анан бир жолу, бир жылда барып келип, курултайдын астында жогорку сот отчет бериш керек. Анан канааттандырбы же канааттандырбадыбы? Ошого жараша. Ал президентке көз каранды болбой калат. Курултай эл чечет дейт. Ошондуктан аны эске алуу менен иштейт да. Мына экинчи, баардык Кыргызстандагы байлык элдики дейт.
Жолу кайда? Жолун айтып атам технократ катары. Жолу мына акционерлик коом кылалык, ар бир Кыргызстан жараны акцияны алалык. Камбарата, Кумтөр болобу, бүт жер суунун баары бизге таандык болот. Бирок аны сата албайбыз, залогко бере албайбыз. Жарандыктан чыгып кеттиңби кайра эмес. Бирөө акка моюн сунуп кетип калдыбы, анын долясын кайрадан башкаларга. Бирөө периште, наристе жаралдыбы, ага берилет да. Ошентип мен жолун айтып атам. Мына дүйнө тааным, мына технократия. Конституция жазылганбы? Жазылган. Жолу мындай. Акционерлик коом жолу мындай. Заманбап мамлекетти ошондой түрдө башкарса болобу? Болот. Мына Кыргызстан ушинтип турса башкалса болот. Анысы деле ошондой болуп атат да, бирок бул сиз айткан баягы тирешүү менен болуп атат. Муну ачык жасаса болот, кыйналбай эле. Мисалы, эгерде салт дейли, мыйзамга каршы келсе, кайсынысы үстөмдүк кылышы керек? Азыр салт үстөмдүк кылып атпайбы? Керектүү жерде мыйзам колдонот, керектүү жерде салт колдонуп коет. Бул туура эмес иш. Бир болуш керек. Мыйзам менен салт бирдей жүрүш керек. Мыйзам, салт болуш керек. Мисалы, ушул салт мыйзам болуш керек деп кайсын айта аласыз? Кайсыл салтты? Сүт акысын айталык. Келинчек алганда сен үйлөнгөндө, Жок, койдук. Үйлөнгөндө энесине сүт акысы акча төлөп бересиң, салт. Эмне үчүн? Өстүргөн, тарбиялаган, баккан. Азыркы күндө балдар эне беримин албаган балдар зөөкүр болуп жүрөт, туурабы? Тетиги Россияга кетип калган энелер биякта чынап калган эмес. Демек, бул салтты Кыргызстанга жаран, кыргыз элине жөлөк төрөк бура турган бала тарбиялап атат деп биз сүт акысын төлөп беришибиз керек. Биз дегенде ким? Мамлекет, эл жалпы. Эл алат. Мамлекет тарабынан төлөнүш керекпи? Ооба да. Калыңчы? Калың өзүңөн кетет. Мен эми мындай айтып атам да, бул келинчектерибиз үйдө иштебей атат деген сөз болуп атат да. Жок, сүт акысына төлөп туруш керек. Анткени по уходу за ребенком деп атылбайбы, бирок аны айтылбай сүт акысы деп туруш керек. Ошондо мааниси да, философиясы дагы баары төп келет. Анан көз каранды да болбойт. Мен жөнөкөй эми үй оокатын эч ким эсептебей атпайбыз баарыбыз. Үйдө эле отурат деген сөз. Кандай жумуш бар? Баланы тарбиялаш үчүн, эгиз болуп калса, такыры чатак бакканга. Ошон үчүн төлөп беришибиз керек. Анткени сүйүү менен өстүрүлгөн бала акыл эси да тунук болот. Билими дагы тереңирээк болот. Көңүлү дагы, анан өзү дагы эме болбойт да, баягы зөөкүр болбойт кийин өскөндө. Анткени бул эненин меримин көргөн бала. Дүйнөлүк тажрыйбада кайсыл да мамлекеттер бар? Сиз айтып аткан негизде башкарылган. Ал элементтери бар. Мисалы, курултай элементтери Швейцарияда бар. Азыр эң өнүккөн мамлекет Швейцарияда. Күндө курултай, алар референдумду Рим укугу менен жашайт болуш керек алар? Жок, алар өзүнүкүн жашайт. Алар өзүнүкү менен жашайт, башка жок. Мындай өзүнүн дүйнө таанымын таандык Кытай бар. Мындай Рим бар, Ватикан деп коебуз, Ватикан менен. Мындай дүйнө тааным менен Израиль жашайт, өзүлөрүнүн такыр. Буну культурный код менен карасаңыздар болот да. Ар бир ушул мамлекеттер, аталып кеткен мамлекеттин өзүнүн программасы бар. Өзүнүн стратегиясы бар. Ишке ашырып турган, өзүнүн дүйнө таанымы, өзүнүн календари бар жада калса. Аны тереңирээк изилдесеңиз. Мисалы айтып кетейин, Кытай жакын биздин кошуна. 8 жолу тыптыйпыл болуп мамлекеттүүлүгүн жоготкон. Анан биринчи кылып эмне кылат? Алар символдорду, анан сөздөрдү түпкү маанисине биринчи алып келиш керек. Салттарын экинчи кадамы, салттарын күчөтүп, үчүнчү кадамы келечек элес жараткан. Бул 3 кадам менен Кытай 8 жолу тыптыйпылдан кайра Кытай болуп келген. Азыркы күндө. Мунун стратегиясын азыр концептуалдык эме деп коет, концепциясын Датун деп коет. Датунду чечмелесек, алардын азыркы тамданда мындай да. Кытайга Жунгого деп коет, Жунго. Алар өзүн Жунго деп. Жунгого жакшы болсо, дүйнө жүзүндө да жакшы болуш керек. Булардын түшүнүгү ошондой. Булар эл, өзгөчө эл. Булар келечекке арты менен турат дейт. Бул эмнени билдирет? Бирдемке чечим жасап атканда булар тарыхты эле карайт. Буларга жүбө тарых болот. Демек, биз
эмнени таанышыбыз керек? Кытай менен сүйлөшүп атканда тарыхка таянышыбыз керек. Булардын дүйнө таанымы Жунго деген эмне? Ортодо турган мамлекет дейт. Демек ал өзүлөрүн ортодобуз дейт. Элестетет. А бизде болсо чет деп элестетет. Ошону эске алуу менен биз саясат жүргүзүбүз керек. Аларда дагы мына мен айтып кеткен бүт салттары өзөгүндө, азыркы күндө өзөгүндө салттардын баары Кытайдын өзөгүндө. Ошон үчүн өнүгүүнү алып атат алар. Биздин көйгөй так ушул нерседе болуп атабы анда? Ушуну оңдой турган болсок, Түпкү көйгөй ошондо. өнүгүп өсүп кетебизби? Ооба. Азыр айтып атпайбызбы? Жаңы билим керек дейт социологдордун айтымында. Адам жөнүндө жаңы билим, коом жөнүндө жаңы билим, анан бул дүйнө кантип жаралганын жаңы билим керек дейт. Жаңы билим деген эмне деген сөз? Ачык билим. Мисалы мен атап кеткен мамлекеттер булар эчак эле билген да бул билимдерди. Калгандарга анан жашыруун кандай башкаруу болот? Ушу билимдерди жашырып койсоң, калган эл билбей жүрөт, ошо менен башкарып жүрөсүң да. Азыр акырын доор келди, ачыкка чыгарып атат анын баары. Адам деген эмне? Бул жөнөкөй эле дене эмес да. Бул биз туура билимди айтып атам. Адам деген бул рух, анан дене. Аны кыргыздар эмне билген да эчак эле. Манаста айтылып атат. Манас акка моюн сунганда дейт. Тар дүйнөдөн кең дүйнөгө тизгинин бурганда деп айтылып атат. Бул эмне деген билим? Демек Манас тагдырына моюн сунуп атат. Ак деген сөз жараткан деген сөздү да билдирет кыргызда. Тар дүйнө. Бул биздин рух биякта. Тар денеде жүргөн тар дүйнө. Кең дүйнө бул чексиздиктин ар жакта жүргөн жараткан дүйнө. Ошо менен бирдиктүүлүктү айтып атат. Демек рух деген чексиз деген сөздү айтып атат. Тизгинин бурганда деген ал өлдү деген сөз жок да. Бул дүйнөдөн тиги дүйнөгө бирок рух катары бар деген сөздү билдирет да. Демек ошол коддорубуз Манаста жаткан. Бул терең философия кыргыздын. Ошол терең философия күнүмдүк турмушка жуурулганда ошондо өнүгүү болот бизде. Биз ошону жуурушубуз керек. Мына жаш муундар ушуну терең түшүнүп, ушуну күнүмдүк турмушка жуурушубуз керек. Финансы болобу, башкаруу системасы болобу, экономикабыз болобу, маданиятыбыз болобу, спортубуз болобу, мына азыркы кино тартып атабыз. Ушуну өзөктү алып, формасы өзгөрүлө берет. Комедия болот, трагедия болот, тияк кино, боевиктер тартып атабыз, бирок өзөгү, коддору ушул жакта алынып туруш керек. Ошондо өнүгүү болот. Эл аралык талаптарга, стандартка канчалык деңгээлде жооп берет? Бул мындай эме айтсам, азыркы эң өңүрткөн мамлекеттердин тең ата болобуз. Ушуну алсак. Анткени алар ушунун баарын колдонот. Муну сиз иштеп чыктыңыз беле китепче түрүндө, мисалычы? Же болбосо бул мындай ой деңгээлинде эле айтып жатасызбы? Ой деңгээлинде эмес, бул проект деңгээлинде ишке ашып атышат. Сизде долбоор бар. Долбоор бар, китеп дагы ошол дүйнө таанымы кантип келиш деген да китеп бар. Аны дагы мисалы мына азыр Бакайыр деген айыл бар бизде, Таласта. Бакайырдын эли демилге чыгарган. Биз салттуу айыл болобуз, кыргыздын салттуу айыл болобуз. Ошого жардам берип жүрдүк да, бир долбоор. Аякта мына Кулмат Сыдыков деген манасчыбыз бар. Ошол жакта сабак өтөт. Кыргыздарды комузга үйрөтөт. Ушунун айтып аткан нерсенин баарын Манастын 40 сапаты деп жеткирет. Ушунун баары күнүмдүк азыркы манасчылардын милдети кыргыз төрөлгөндөн баштап акка моюн сунга чейин баарын жазып чыгыш керек бизге берип. Биз болсо мына азыр айтып аткан технократ деп атасыз мени. Технократтар жалпы билим алып келген, тияк бияктан окуп келген балдар ошонун баарын алып барып анан колдонушубуз керек. Бул концепцияда башкаруу модели кандай болуш керек? Институттар кандай түзүлүшү керек? Мени кызыктырган да, президенттин ролу кандай? Жогорку кеңештин ролу кандай? Бул оңой. Барбы алар же жокпу? Бар. Негизги бийлик курултайда болот. Курултай дегенде баарыбыз кошушса болот. 18 жаштан баштап баарыбыз курултайда катышсак болот. Курултайгабы? Ооба. Кантип? Электрондук түрдөбү? Конечно. Азыркы эми оңой эле да. Биз азыр эле онлайн жасап атпайбызбы? Чечим элде болуш керек деген.
элдин өкүлү президент. Күнүмдүк турмушка ошол жагы жооп берет. Бирок мыйзам чыгаруучулар бул эми законодательный собрание деп койсок болот да. Алар болсо профессионалдуу юристтер. Алып деген ошо мыйзам жазып атыр. Мына биздин кыргыздын өзөгүн алып туруп ошол мыйзам чыгарып иштегет турган эме. Аларга шайлабай эле профессионалдык баягы сапаттарына караша айлык алып иштетсе болот. Ошондо шайлоо да кереги жок болуп калат. Курултайга шайлоону эч ким шайлабаш керек да. Биз бузуп алганбыз ошонун баарын шайлабадык. Элдичи. Бирдемке үмүт өтүп калган да элчи. Тиги бирдемке салып берет, бирдемке алыш керек, бирдемке кылып берсин. Шайлоо болбошу керекпи? Азыркы модельдеги шайлоо болбош керек. Кандай модельде болуш керек шайлоо? Эл өзү шайлаш керек. Ондук. Эл өзү дегенде адам талапкерлигин койбойт. Эл кимди көрсө ошону же кандай? Эл өзүн чыгарыш керек ичинен. Ар бир 10, мисалы бир ынтымак бар 10 кишилик. Ар 10 ынтымакка бирди чыгарат. Бул ата бабалардан калган. Ал 10дон 10 эметкен, ал бирди чыгарса. Ошентип эле чыгат. Анан аягы барып курултай президент шайлап коет. Азыркы модельде деле эл сунуштап жатат деп чыгып атышпайбы? Эми бул байларды сунуштап атат да. Анткени биздин кодексти карабайсыңарбы? Мынча акча керек, мынча төлөшүң керек. Ал акчаң болсо кандай чыкпайсың да. Ошондой эле чыкпайт. Азыркы сунуштап аткан модельде акча жок болуш керек. Менин оюм боюнча маселе системада дагы эмес, ушул элдин маданиятындабы деп ойлоймун да, мындай саясий маданиятындачы. Кандай система алып келип киргизбе, тиги байыркы ата бабаларыбыздын системасы деп алып келгенибиз менен ушул эле саясий маданият менен кантип өнүгүп өсөбүз деймин да. Ошондуктан мына улум ырас деп долбоор кылып жатабыз. Өзөгүбүздү ойготушубуз керек. Кыргыз деген ким дегенде ошол жакта айтылып атат. Кыргыз деген мына Манасты кандай элес жаралып атабыз? Айкөлдү. Эң башкы сыпаты, айкөл. Айкөлдүк эмнени камтыйт ичинде? Камкордук анан камкордук. Даанышмандык, чын дилдик, баягы айкөлдүктүн өзүнүн өзөгүндө эле ошондой баары камтылган да. Анан ошондой адамга умтулам деп эметсе, ошондой адамды тарбиялаш керек да. Ошон үчүн мен жанагы эне сүтүн жанагы сүт акысын деп айтып атпаймынбы? Ушундай адамды тарбиялаган кыздарыбыз да болуш керек да. Ушу баардык система ошондон башталат. Сен биринчи тарбияла. Кыргызда айтат, тарбиясы жок балага билимдин кереги да жок. Анткени анын зыяны көп болот. Биз ошон үчүн ошол жака кайтыш керек деп атпайбыз. Адилетсиздик көрүп саясатка келдим деп айттыңыз эле. Президенттикке аттанып жаткандачы. Ошол учурдан бери эмне өзгөрдү? Адилеттүүлүк орнодубу? Менин түшүнүгүм өзгөрдү. Мен азыркы күндө адилеттүүлүк деп эмнени түшүнөм? Өзүм кандай мага мамиле жасаса бирөө жарым. Бул адилеттүү деп эсептейм. Анткени мен өзүмдүн ниетим менен, оюм менен, айткан сөзүм менен, жасаган ишим менен ошону талап кылып алдым. Демек, бирөөгө кандай бир мамиле жасалып атса, жакшыбы же терсби, бул адилеттүү. Терс жасалып жатса кантип адилеттүү болсун? Бул өзүнүн жасаган ниети менен, значит, ниети ошондой да. Буну деген ошо жараткандын бизде стратегирование деп коет, мисалы, технократтарда. Стратегия жасап атканда баардык алар бирөө жерден стратегия кылат, географиядан, бирөө возможность акчалардан. А кыргыздар жараткандан стратегия кылыш керек. Аны предельное основание деп коет да. Татаалыраак болуп кетет го. Жараткан кандай жашаса, биз ошондой жашашыбыз керек. Жараткан кандай жашап атат? Теңдикте. Аны кайдан көрөбүз? Жаратылыштан. Жаратылышта эчтеке жок да. Мындай терс эчтеке жок. Баары орду менен болот. Демек, адамдын жашоосу да орду менен болуш керек. Тилибиз да ошондой. Кыргыздын тилинде грамматикасында сингармония закону бар, мыйзамы. Баардык үндөшпөгөн үндөрдү ар кайсынан келген сөздөрдүн баарын түздөп кетет. Өзөгүн жоготпой. Мен ошон үчүн
терс болсо дагы бул адилеттүү деп эсептейм. Бул жараткандын мыйзамы. Биздин оюбуз менен ойлоп атабыз терс деп. Бирок адилеттүүлүктү ичиңден изде деп атпайбы? Түшүнүп атасызбы? Чын айтайын, түшүнүп алган жокмун. Адилеттүүлүк болот же болбойт да? Болот, бирок ал ичиңде. Кандай мамилеге туш болсоң ошо адилеттүү. Терспи же туурабы? Анткени бүт баары өзүңдө. Биз айтабыз, мына ушундай деп айттым деп, бирок туура айтабыз, а ниетиң туура эмес болсо, жараткан өзүнчө эме жаратып коет. Окуя. Ошо менен жазасын аласың да. Мисалы, шайлоодо добуштар сатылып, кээ бир депутаттар келип атат да, бул адилетсиздик да. Кантип адилеттүү болсун да? Эми бул азыр терең кирип кетебиз. Эки дүйнө бар. Тар дүйнө, анан кең дүйнө деп атпайбы? Тар дүйнөнүн мыйзамы болчу бул адилетсиздик. А кең дүйнөнүн мыйзамы боюнча, жараткандын мыйзамы болчу бул адилеттүү. Биз эми өзүбүз могу жашап аткан дүйнөбүздү эле ойлонолу да биринчи кезектечи мына. Азыр адилеттүү болуп атабы же болбой элеби? Ошол адилеттүү болбой жатса, анда адилеттүү кылууга ар дайым аракет кылышыбыз керек да. Мисалы, 20-жылы деле окуя ошол себептен келип чыкпадыбы? Тигил эки партия добуштардын баарын тим эле сатып алып, анан адилетсиздик шайлоо болуп, жыйынтыгында жазасын алды. Көрүш болду да. Жазасын алды. Жазасын алды да, жумушта эмеден кетти да, президенттиктен. Демек адилеттүү болду да. Адилетсиздик болду, андан кийин эки жагы тең адилеттүү болду да. Эки жагы тең адилеттүү болду. Кантип адилеттүү болот биринчиси? Адилетсиздик болду, ошол адилетсиздикти жоюуга адилеттүү кадамдар талап кылдык да. Эмне үчүн адилетсиздик деп атасыз? Бирөөлөр көбүрөөк акча таратты, бирөөлөр азыраак акча таратты. Демек азыраак акча тараткандар адилетсиздик болуп калды. Жок, ал жакта акча таратууну өзү адилетсиздик болуп атат. Жок, мен жөнөкөйлүк кылып атам да, жөнөкөйдүр мисал келтирип атам ошол. Эми мындай да, расход болду да. Бирөөлөр көбүрөөк берип койду, алар утуп кетти. Анан айтты, булар адилетсиз болуп калат. Эмне үчүн көбүрөөк акча берди деп айтсам болот, таратты. Эми трансформатор коюп берди, шарттарын түзүп берди, мен колуна берди деп айта албайм да, мындайчы. Кармаган жокпуз да. Анан административ ресурстарды колдонуп кетти, анан эме кылып кетти, баарын ойлоп бул эметип атабыз да. Бирок алар да, тигилер дагы бул эме менен чыккан жок да, өзүнүн приемдору менен эметти да, өзүнүн баягы ыкмалары менен киришти да. Демек уттуруп койду. Бул адилеттүү болду бар. Анткени алар ниети да ошондой болгон да. Бирок жараткан өзү теңдеп коет. Ошол эле кезде таза күчтөр болгон, таза чыккандар. Ошолорду колдонуп анан көтөрүлүш чыгып кетти. Демек, тиги бийликке адилеттүү болду бул да көтөрүлүш чыккан. Ошол учурдан бери азыр эмнелер өзгөрдү? Эл тажрыйба топтоп атат. Эл акырындан ойгонуп атат. Түшүнүк пайда болуп атат. Бул бир мүнөттө ойгонуп кетет, оңой эмес. Мисалы, мен сизге түшүндүрүп атсам, татаалыраак болуп калып атат түшүнгөн. Бирок Кыргызда бул бар. Ичинде жашайт. Аны уят дейт. Ичиндечи кой деп. Жашап атсаң, ошол жашайт, ошол ойгонуп, ошол ордуна келмейинче эмне кылбайбыз, эч качан өнүкпөйбүз. Өнүгүү жолуна келбейбиз. Мен ошону түшүндүм. Аң сезимибиз ойгонмоюнча, өзүбүздүн ниетибиз тазаланмайынча, эч качан ошон үчүн шайлоого да барып да керек эмес. Колуңан келеби мына ушундай жумуштарды жасап кел. Мен ушуну саясат деп эсептеп атам да. Ар бир жер ким менен жолукпасам ушуну айтып берем, жардам берем. Же болбосо долбоор аркылуу ушуну көрсөткөнгө аракет жасайм да. Долбоорлор аркылуу барын жасайм. Анан акыры барып бир толгон жери бар, толгондон кийин анан эл ойгонот. Доор аны дагы жазмыш дейт. Тагдыр качан жараткан мына ушул күн келди, ушул мүнөт келди, ошондо ойгонот. Антпесе эмне кылсаң да ойгонбойт. Ошон үчүн баягы экономика, саясат деп майдаланбай эле коюш керек да. Анткени аң сезим элдин оңоймоюнча, пейили оңолмоюнча эч качан өнүгүү болбойт Кыргызда. Ошон үчүн биз дүйнө таанымыбызды иштеш керекпиз. Ар бир кыргыздын ичинде өзү менен иштеш керек да.
ошо айкөлдүккө татыктуу болоюн деп. Мисал кетип кетейин. Мына азыркы күндө манасчылар айтып аткан чечмелер бар. Тайтору деген спектакль койгонбуз чогуу. Билим Айчы деген долбоорда бар болчу. Ошол менен чогуу койдук. Ошол жакта Тайторунун чечмелеши. Эми сюжетти билесиз да? Тиги кыскача айтканда Семетей Бухарда өсүп атат. Каныкей Манас Акка Моюн сунду Каныкей чыйыр денесин алып алып Бухарга атасына качты. Ошол жактан Семетей 12-ге чыгып, өз атасын билбейт, өз жерин билбейт. Анан 12-ден анан чыгып бир майрам болгон ат чабыш болуп калды да. Ат чабыш кылабыз дейт. Ошондо анан Каныкей энебиз Тайторуну төлгө кылып чабам дейт. Тайтору биринчи чыкса, мен Семетейди ким экенин айтып берем. Жериң ким экенин, атаң ким экенин айтып бергенде анан ошо эми бул Бакайдын керези болчу да. Манас атабыздын керези болчу, ушундай кыласың деп. Бакай муну жардам берип айтып, жолун баарын камдап, дандап койгон. Ошондо эми чечмелөөсү кандай болуп атат? Тайтору аягына чыгып баратканда мына 300 аттын ичинде баштады да чабышты. Аны Арбактар сүрөдү, Чубак сүрөдү, Алмамбет сүрөдү, өтүп кеткен чоронун баары сүрөдү, аягында Манас сүрөп барып, алтынын ичине киргизип атат, 6 аттын. Эми мындайча айтканда азыркы 6 глобалдык программалар. 6 ошондон анан айтылат дейт. Биз дейт бүт ата бабаларыбыз Кыргызды азыркы деңгээлге жеткирип келдик. Силер мамлекеттүүлүгүңөр бар. Эл кылып сакталып калдыңар. Эми дейт. Өзүңөр менен өзүңөр ичиңерди тазалап иштебесеңер, биздин колубуздан эчтеке келбейт деген сөз. Азыркы доордо ар бирибиз өзүбүз менен иштеп, мына айкөлдүккө татыктуу бололу деп ошо умтулушубуз керек. Мун үчүн пейилибизди оңдошубуз керек, дүйнө таанымыбызды өзөгүнө келтиришибиз керек кайра. Чын дилдүү болушубуз керек, ачык болушубуз керек. Анан Кыргызга жаратылышта болгон иштерди жасаш керек да. Ошон үчүн баягы башкаруу системасы ачык болсун деп атам. Ошон үчүн мен сунуштап атам. Жанакы баарлашуу, мамлекеттик баарлашуу, коомдук системаны түзүп, ачык саясат бирибиз менен тең ата сүйлөшө тургандай саясат кылбасак, биз өнүгүүгө жетпейбиз эч качан. Аң сезими өзгөрүү маанилүү же болбосо жанакы сиз айтып аткан системаны орнотуу дагы маанилүү? Мунун баары ордуна келет. Аң сезим ордуна келгенде бул система да келет. Демек биринчи орунда аң сезим турат экен да. Аң сезим турат. Муну түшүнүш керек да бул системаны. Эмне үчүн мен адилеттүү деген сөздү айтканда жакшы эмете албай атабыз, анткени ошол түшүнүк келгенде анан дейсиң. Анткени бул системада, баарлашуу системасында курултай болобу, кандай деп сөзөт. Чечим чыгарганда консенсус болуш керек да. Консенсус болушун баары мен деп отурса анан чечимге келбейбиз да. Баары өзүмдүн эле баягы өзүн эле ойлоп отура берсе. Жок. Ал элди ойлоп туруп, эл үчүн мен өзүмдүкүн жылдыра турам деп. Ошондой дүйнө таанымга келишибиз керек. Эми муну кескин түрдө эле айтып коеюнчу. Мындай системага келбесек, Кыргыз жок болуп кетет. Мамлекетибиз да жок болуп кетет. Мен ушуну мына түшүнгөнүм ошол. Президент мырза азыр кандай башкарып жатат? Дагы жакшыраак башкарса болот. Курултайга полномочияны көбүрөөк бериш керек. Эми ар бир адамдын жашоодо өзүнүн вазипасы бар да. Биринчи вазипасы эми Кумтөөдө алдык. Макул, жасады. Өзүнүн баягы чүрүгүнө жараша өнүгүү жасап атат. Бирок азыркы күндө экинчи кадам элге көбүрөөк бийликти кайра өткөрүп бериш керек. Учур келди. Оппозиция барбы азыр Кыргызстанда? Кыргызстанда оппозиция ар дайым бар. Көрүнгөн оппозиция болобу, көрүнбөгөн оппозиция болобу, ар дайым бар. Саясатчы? Ар бир кыргыз саясатчы деп айтпадым. Ар бир кыргыз саясатчы, саясат да бар. Шайлоого катышпадыңызбы? Акчасыз жеңсе болот экенби? Азыркы системада жок. Демек, ошол акчанын факторун сезип турсуз да, Ар бирөө сезет, ким шайлоого барды десе. Акчаны топтоо аракетин көрүү керек биринчи кезекте. Жок, бул эми ниеттен да. Айтып атпаймынбы? Эл даяр болбосо канча акча сарптаба. А элдин аң сезими ойгондо акча да чечпейт. Эртең акча да чечпейт. Азыркы күндүк айтып атам, азыркы күндүк. Бирок азыр мына өзгөрүп баратат да. Эртең акча чечпейт. Эртең жүрөк чечет. Бир подкастта сизден сураптыр да, пара алдыңыз беле депчи. Десе сиз пара
алдыңыз беле эмес, пара бердиңиз беле деп, жок берген эмесмин, ыраазычылык билдирдим деп айтыптырсыз да. Бунун ортосунда чек кайсыл жакта? Ыраазычылык билдирүү менен пара берүүнүн. Ыраазычылык билдирүү деле ошол пара берүүгө кирип калбайбы? Мунун кандай десем, 1 миллиарддык контрактты кол коюп атсаң, анан ыраазычылык барып бир коньяк берсең, же бир баягы ыраазычылык билдирүү рахмат айтуудун да бир жолу да. Көңүлүн алыш керек деген кыргызда жакшы болот да, көңүл үчүн деле. Бул символикалык бир нерсе болуп калат. Чеги каякта ушул? Мисалы бир коньяк бериши мүмкүн бирөөчү, башкасы коньяк эмес. Чек эмес, Акча бериши мүмкүн. Көңүл деп атам да. Көңүл, маанилүү. Кыргызда 3 тамактын 3 түрү болот дейт. Биринчи аба, экинчи суу, ичимдик, анан баягы тамак ичип атат. Үчүнчүсү эң маанилүүсү көңүл дейт. Көңүлү жок болсо берген тамагыңда аш болбойт. Ошон үчүн ыраазычылык билдирүү деген сөздө мен көңүл деп айтып атам да. Бир мындай жүрөктөн алып, эми кандайдыр бир мындай мисал менен айтып берейинчи. Бир киши абдан бир жардам берди эле да илгери. Ушундай эми эч ким чече албаган маселени чечкен. Опурталдуу маселе ал. Анан эми Мыйзамдуу чечти беле? ооба, мыйзамдуу ал комиссиянын эмесинде ал эл аралык эме болгондо ал Кыргызстандын бир көйгөйлүү маселесин Россиядан чечип берген, мамлекеттүүлүк маселесин. Ар кандай эмелер болот. Бирок ошол эле кезде эми рахмат деп тияк бияк эми дос катары эметип калдык да. Анан бир күндө эме болуп калды. Аялы катуу ооруп калыптыр да. Катуу ооруп, анан ушундай бир көйгөйүн айтты да, ушундай болуп кыйналып кеттик тияк. Эми учурашып сүйлөшөсүң, кандайсыңар тияк. Анан эми эмне кылаарын билбей отурган экен. Анан ушундай бир доктур бар экен деп айтты. Эми көңүл үчүн сурап коеюн дедим да, макул деп анан Москвага бир байкелерге чалгам. Бизде бир Шарип деген хирург бар экен. Эч качан көргөн эмесмин ал кишиничи. Алай ошо салып, Шарип деген бир хирургду тааныйсыңарбы? Москвада жашайт экен. Биякта такыр эле болбой калыптыр. Жардам бере алабыз десем. Ушу кыргыздын эмеси мына Шарип могу жерде отурбайбы дейт. Чай ичип атабыз деп. Анан ушундай маселе болуп калды, кандай десең. Мени тааныбайт. Ушу бир Кыргызстандан бир инибиз чалып калыптыр деп, эртең келсин деп эртең маселесин чечип берген. Ниетим көңүл үчүн сурап коеюн дедим. Мен тааныбайм да, бир ошол жакта бир жакыныраак байкелер бар эле, бир мүмкүн билип калабы деп сурап койсоң, ушинтип чечилет. Буну пара деп айта алабызбы? Бул кандай? Бул ошондой бир эме да, бул бир үйдөн даам татып кетсек, өмүр бою мактап жүр деген сөздү рахматын ыраазы айтып жүргөн. Ошондойго жетишибиз керек. Саясатка мына аралашып жүрөсүз. Саясат кир деген нерсеге кошуласызбы? Саясат кир эмес, аны элдер кир кылат да. Же саясатчыларбы? Эми саясатчылар деген сөз да. Өзүнө жараша, ар бир адамдын өзүнө жараша. Ошол саясатта жүрүп таза адам болуп калуу мүмкүнбү? Таза адам болуш. Эми бул кандай адам болсоң ошондой болуп жүрүп өзгөрбөшүң керек да, бир калыпта жүрүшүң керек. Өзгөрүп кетсең анда өзүңдүн жоготуп коесуң. Дагы бир жерде Кыргыздын миссиясы дүйнөгө багыт көрсөтүү деп айтыптырсыз да? Ооба. Ал кандай багыт? Биз кыргызды өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздү жакшы билебиз да, кыргыз экенибизди. Мисалы, кыргыздын үйүнө бирөө келсе, жок дегенде наности дейбиз. Калдыбы? Башка мамлекеттерде барсаңар мындай жок. Ошол нерсе да жоголуп атат азыр. Анткени иштеп атат да. Бузулуп атабыз. Өзөгүбүздө жок болуп баратат. Бирок азыр ушу биз эми орто муундар сезип калганыбыз үчүн, мен деле шаардагы көп өсүп калгам, тияк бияк көрүп, ошого кайра келишибиз керек деп түшүнгөнүбүз үчүн азыр токтотуп калган да. Мына балдарды үйрөтүп атабыз, кыргызча сүйлөгөндү үйрөтүп атабыз. Мен Россияда барганда алар айткан бир далил да. Сиздер жүргөнүңөрдү көрүп алып, өзүмдүн орус экенимди мен тааныгым келип атат дейт. Ошону менен суктанганда өзүңөрдү алып жүрөсүңөр дейт. Ошол Москвадагы туугандары өзүн кантип алып жүрөт бар экен, мындай мисалдар. Ушундай адамкерчилик чипейли адам экенсиңер, мен ошону багыт деген сөз ошол. Өзөккө келгиле деген сөз. Биз баарын кыргыз жасап салбашыбыз керек. Орус боюн калсын.
немис бойдон калсын, француз бойдон калсын, бирок биздин бирдиктүүлүгүбүз ошо өзгөчөлүктөрдү бириктиришибиз керек да. Теңдеп кетишибиз керек. Биздин кыргыздын вазипасы саясаттыбы, жердиби, тилдиби баарын теңдеп коет. Биздин ошон үчүн дүйнө таанымыбызды теңдеп коюп, теңдеп жүрүшүбүз керек. Кесет коеюн, биринчи баягы дүйнө таанымы үчүн согуш качан болгон дейт. 840-жылы кыргыздар уйгурлар менен салгылашканда. Ошол кезде уйгурлар манихейство деген религияны ала баштады да. Ал эмнени билдирет? Руханий материалдыктан өйдө турат деп манихейство. Бир чети жакшы да, руханий бийик деп. Анан ошондой кылып туруп алар баягы жаныбарларга, жерге, сууга баарын мындай терс таасир кыла башташты да. Руханий бийик да, булар кереги жок деп. Ошондо кыргыздар келип туруп ошон үчүн согушкан. Тыйпы кылып уйгур кагынатын жоготуп, баарын теңдеп туруп анан кайра Энисайга кетип калган. Бул болсо кагынат түзүү үчүн эмес согуш болгон. Менин оюмча да. Бул ошо теңдеп коюш үчүн. Анткени биз бул дүйнөнү дагы, кең дүйнөнү дагы тең алып жүрүшүбүз керек. Бул биздин вазипабыз. Ошон үчүн тилибизде да теңдик бар. Байдулла Сарнабаев атабыз айтып кеткен экен. Кыргыздын ити жүрсө да кырда үрөт депчи. Бул ошо биздин тилдин ошо гармоникасы кандай эмес. Сонун сөз экен бирок жанакы үйгө бирөө келсе нан ооз тийбейинче узатпайбыз го. Бул кандай деген философия, Ошону өзөктө кармап калыш керек да. Ушул нерселер кыргыз экендигин көрсөтүп турат экен. Биз өзүбүз сезбей жүрөбүз аны. Бирок тыштан келген эл сезет. Таң калат да. Ошон үчүн ошону кармап жүрүшүбүз керек, өнүктүрүшүбүз. Эл нан ооз деп нан ооз тийгизип жок дегенде чай тамак ичпесе дагычы узатабыз го. Ушул нерседен биз тилекке каршы айрылып атабыз да азырчы. Мисалы мен азыр сиз айткандан кийин ойлонуп калдым, мен ушундай кыламбы депчи, биздин үйдө ушундай кылабы депчи. Анан кылбайт экенбиз да. Көп кылбайт экенбиз. Шаарда жашап калдык да. Кылат, айылда, любой айылда кылат. Бар. Азырда эми өзөккө келет деген сөз ошол болуп атат да. Кыргызстанды алдыда эмнелер күтүп жатат? Кандай чакырыктар бар? Чакырыктар көп. Биз үчүн бирөөлөр чечип атат, биз каяка барышыбыз керек. Азыр мен айтып кетпедимби, чоң мамлекеттер азыр дүйнө жүзүн бөлүп атат бири-бири менен. Ким кимди башкарат, кайсы эми валюталык зоналар болот деп айтылып атат, же болбосо биз цифровизация менен санаа эптештирүү менен башкарабыз белди деп өзүнчө программалар болуп жатат. Биз ошол жактан туура чыгып кетишибиз керек да. Өзүбүздү өзүбүз башкаруу абзел. Кантип азыркыча жанатан башынан баштап азыркыга чейин ошол жөндө ыкмаларын сүйлөшүп келдик. Дүйнө таанымыбызды кайра келишибиз керек. Жандуу нерселерден кайтпашыбыз керек. Обон болобу, ыр болобу, манасыбызды айтып, ошолун чечмелеп, ошол баарыбыз бирдиктүүлүктө болуп, ошол биздин дүйнө таанымыбызды күнүмдүк азыркы заманда турмушка жуурушубуз керек болуп атат да. Анын үчүн эки дүйнөнү тең алып жүрүшүбүз керек деп атам. Бул ыкмалар. Өзөгүбүздү бербей, тилибизди бербей, наркыбызды сактап, ошо менен жашап, туура элестер жаратып, туура баягы жакшылыкка арулукту эңсеп, ошентип жашасак анда чыгып кетебиз. Кыска суроолор. Жарайт. Каалагандай жооп берсеңиз болот. Жарайт. Саясатта достук болобу? Болот. Америкабы же Иранбы? Кыргызстан. Сиз саясатта кимди күчтүү фигура деп эсептейсиз? Кыргызстандабы же жалпы? Кыргызстанда. Чыңгыз Айтматов. Трампты мүнөздөй турчу 3 сөз. Өз элинин баласы. 3 сөз. Сизди саясатта көңүлүңүздү калтырган нерсе болдубу? Болгон жок. Талапкерлигиңизди коесузбу президентке? Шайлоо жакындап калды. Аны эл билет. Эл сунушташы керекпи? Жок, мен сезишим керек, элге керекминби же жокпу деп. Азыр сезип жатасызбы? Шекишип жатам. Ал кандай шекишүү? Жыйынтыгы? Жыйынтыгын ноябрда айтайын. Президент болсоңуз эң биринчи чечимиңиз? Баарлашуу системасын түптөйм, ачык. Өзүңүздөн башка кимди президент катары көрөсүз? Сиз аттанбай калсаңыз, добушуңузду кимге бересиз? Азыр убакытты билбейм мен, бирок эл кимди шайласа ошону тааныйм. Чоң рахмат. Сиздерге рахмат.